Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Бул үйрөтүүчү видеороликте биз сиздерге Google аккаунт түзүүнү үйрөтөбүз. Көпчүлүгүбүз Google компания жөнүндө укканбыз. Google өнүмдөрү же кызматтары биздин жашообузду жеңилдетүү үчүн иштелип чыккан. Бирок Google өнүмдөрү эмне экендигин баарыбыз эле түшүнө бербейбиз. Бул видеодо Google бизге кандай мүмкүнчүлүктөрдү бергенин жана бул кызматтарга кантип жете аларыбызды билүүгө аракет кылабыз. Эң жөнөкөйдөн баштайлы. Google деген эмне экендигин аныктап алалы. Google бир катар интернет кызматтарын жана өнүмдөрүн колдоп, иштеп чыккан жана жарнамадан биринчи кезекте киреше алып келген америкалык компания. Компанияны 1996 жылы Ларри Пейдж жана Сергей Брино негиздешкен. Эң башынан баштап компания өзүнүн миссиясын дүйнөлүк маалыматты уюштуруу, анын баарына жеткилүүлүгүн жана пайдалуулугун камсыз кылуу деп жарыялаган. Ал эми компаниянын расмий эмес ураны жаман болбо. Компаниянын негизги өнүмү Google издөө тутуму. Ал эми Google.com эң көп кирген интернет сайт. Компания дүйнө жүзү боюнча маалымат борборлорунда 1 миллиондон ашык серверди башкарат жана күн сайын 1 миллиондон ашык издөө сурамдарын иштеп чыгат. Веб издөөдөн тышкары Google ар кандай муктаждыктар үчүн көптөгөн кызматтарды жана куралдарды сунуш кылат. Алардын көпчүлүгү колдонуучулардан иштеп жаткан браузерин жана интернет туташуусун талап кылган веб тиркемелер. Бул маалыматты бир компьютерге байланбай, дүйнөнүн каалаган жеринде колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Google иштелип чыккандан бери тез өсүшү көптөгөн буюмдардын пайда болушуна алып келди. Google электрондук почта кызматы, Google Plus социалдык тармагы сыяктуу онлайн өнүмдөргө ээ. Компания ошондой эле Google Chrome веб браузери, Picasa сүрөт редактору жана Hangouts билдирүүчү сыяктуу иштелип чыккан продукцияларга ээ. Ошондой эле Google көптөгөн интернет кызматтарын сатып алды. YouTube, Picasa, Blogger жана Panoramio. Google кызматтары же кызматтары жөнүндө көбүрөөк билебиз. Google издөө интернеттеги эң ири издөө машинасы. Google'дун негизги өнүмү Google Chrome браузерин колдонууну каалагандардын бардыгы ушул баракча менен тааныш болушу керек. 3w.checkitgoogle.com жана бул издөө ушунчалык популярдуу, атүгүл Google баарын билет деген да сөз пайда болду. YouTube эң популярдуу видео хостинг. YouTube жөнүндө ким уккан эмес? Мисалы, азыр силер бул видео сабакты да YouTube аркылуу көрүп жатасыз. Gmail электрондук почтасы эң популярдуу электрондук почта болбосо да, анын колдонуучусу Google каттоо эсебинен каттоодо автоматтык түрдө калат. Google Drive файлдарды сактоо, түзөтүү жана шайкештирүү кызматы. Анын өзгөчөлүктөрү файлдарды интернетте сактоо, аларды бөлүшүү жана биргелешип редакциялоо болуп саналат. Google Drive, Google Docs электрондук жадыбал жана слайддарды камтыйт. Текстик документтер, электрондук таблицалар, презентациялар, сүрөттөр, веб формалар жана башка файлдар боюнча кызматташуу үчүн кеңсе тиркемелеринин жыйындысы. Компьютериңизде дүйнөлүк же Excel тиркемелери жок болсо дагы Google документтерин онлайн режиминде түзөтсөңүздөр болот. Google Play колдонмолор дүкөнү жана Android операциялык тутуму бар смартфондордун көпчүлүк ээлери албетте анын эмне экендигин билишет. Анткени алар Google Play дүкөнүн колдонуп, ал жерден телефон тиркемелерин акысыз жана акы төлөп сатып алууга болот. Google Translate же Google котормо бул тексттин же веб баракчанын бөлүктөрүн башка тилге автоматтык түрдө которууга багытталган Google'дун жеке кызматы. Бүгүн Google Translate кыргыз тилине да которууга мүмкүнчүлүк берет. Котормолор ар дайым эле туура боло бербейт. Бирок үгүт иштери котормочунун ишин тынымсыз өркүндөтүп турат.
Буга чейин Google кызматтарынан тышкары Google сүрөттөр, Google китептер жана Google сайттар сыяктуу көптөгөн нерселер бар. Google ошондой эле Ай жана Марстын картасы, Google Earth фотосүрөттөрү бар географиялык маалымат тутуму, Google Маданий институту тарабынан көркөм коллекцияларды жана архивдик материалдарды көрүү мүмкүнчүлүгү жана интернеттеги Art Project көркөм чыгармаларынын жыйнагы сыяктуу бир нече кызыктуу долбоорлорду колдойт. Google Maps картографиялык тутум. Бул кызмат Жер планетасынын картасын жана спутник сүрөттөрүн берет. Айрым аймактар үчүн кеңири деталдуу авиациялык сүрөттөр 250-500 метр бийиктиктен алынган. Айрымдары үчүн 4 кардиналдуу багыттан 45 градус бурча көрүү мүмкүнчүлүгү бар. Окшош системалардан айырмаланып, Google карталардын өзгөчөлүгү бул планетанын белгилүү жерлеринин сүрөттөрүн көрүү мүмкүнчүлүгү. Мисалы, сиз Парижде же Нью-Йоркто али жүрө элек болсоңуз, Google карталардан көчө көрүнүшүн ачып, саякатчы катары көчөлөрдү кыдырып чыгасыз. Google кызматтарынын негизги артыкчылыгы алардын бардыгы биригип бир эсепте Google каттоо эсебинде сакталат. Жекелештирилген веб-издөө, электрондук почта, булут сактагыч, социалдык тармак жана башка көптөгөн нерселерди колдонуу үчүн бир гана жолу каттоодон өтүшүңүз керек. Google каттоо эсеби Google кызматтарынын көпчүлүгүн алардын ар биринде катталбастан колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Эгер сиз ушул кызматтардын бирин колдонууга катталсаңыз, сиздин көпчүлүгүңүз Google каттоо эсеби бар экениңизди билбей калышыңыз мүмкүн. Эгер андай болсо, анда аны ачуунун убагы келди. Ошентип Google эсебин ачууну чечтик. Бул үчүн бизге эмне керек? Адегенде google.com дарегине барышыңыз керек. Жогорку оң бурчтан тегерек сөйлөкөттү таап, аны басыңыз. Эгер кимдир бирөө мурунтадан эле Google каттоо эсебин каттап колдонсо, анда сиз аны көрө аласыз. Эгерде каттоо эсеби жок болсо, кызмат өзүнчө баскычты басып, учурдагы эсепке кирүүнү же жаңысын түзүүнү сунуш кылат. Андан ары катталуу үчүн колдонуучунун аты жөнүн, никнейм атын жазыңыз. Ал бир эле учурда электрондук почта дареги болот. Кирүү үчүн уникалдуу паролуңузду ойлоп табыңыз. Андан соң сизге пароль түзүү зарыл. Профиль коопсуздугу туура конфигурацияланган сыр сөз менен кепилденет. Google тамгаларды, сандарды жана символдорду колдонуп, кеминде 8 белгиден турган парольду талап кылат. Коопсуздук коду канчалык татаал жана узак болсо, ошончолук натыйжалуу болот. Сиз төмөнкүлөрдү айкалаштыра албайсыз. Мисалы, өтө эле жөнөкөй деп белгиленгенин Google бул эскертүүнү киргенде көрсөтөт. Мурда колдонулганын же башында же аягында боштук камтылсын. Сыр сөздүн чоң тамгалар менен жана кичине тамгалар менен, ошондой эле сандар жана атайын белгилер менен тандап алган жакшы. Ошондой эле туулган күнү, телефон номери же белгилүү сөздөр менен айкалаштырбаңыз. Коргоо үчүн телефон номерин териңиз. Байланыш туулган жылы, жынысы үчүн электрондук почта дарегин кошуу сунушталат. Башка кызматта электрондук дареги бар колдонуучулар аны каттоодон пайдалана алышат. Каттоонун биринчи барагында ысымды жана фамилияны киргизүү учурунда учурдагы электрондук дарегин колдонуу үчүн баскычты тандасаңыз болот. Көрсөтүлгөн электрондук дарегине код менен тастыктоочу электрондук билдирүүсү жөнөтүлөт. Ал Google каттоо формасына киргизилет. Google каттоо эсебинин тейлөө шарттарын жана купуялуулук келишимин кабыл алыңыз. Бул каттоону аяктайт. Сиз кошумча жөндөөлөрдү жасап, бардык Google кызматтарын колдоно аласыз. Google каттоо эсебиңизге кантип катталуу боюнча кеңеш берет жана туура эмес иш-аракеттер жөнүндө эскертет. Каттоо эсебинин жөндөөлөрүндө өзүңүздү конфигурациялай турган бөлүмдөр бар. Биринчиден, жеке маалыматтар. Бул жерге сүрөт кошуп, паролду же атын өзгөртүңүз, байланыш маалыматын кошуңуз.
Экинчиден, маалымат жана персоналаштыруу, колдонуучу издөө жана тиркемелердин таржымалын өчүрүп, жарнамалоону жекелештирип, жеке маалыматты окуй алат. Үчүнчүдөн, бул кирүү орнотулары. Бул жерден сиз геодата берүүнүн жөндөлөрүн, бөгөттөлгөн колдонуучулардын тизмесин, жеке маалыматтарды көрө аласыз. Ал эми төртүнчүдөн, төлөмдөр жана жазылуулар. Сатып алуулар үчүн банк карталарын жана жазылуулар жана сатып алуулар жөнүндө маалыматтарды сактайт. Google профилиңизде маалымат жана жекелештирүү бөлүмүнөн тиешелүү баскычты чыкылдатып басып, жок кылсаңыз болот. Эгер сиз аны белгилүү бир каттоо эсебинен колдонууну улантууну пландабасаңыз же профилди толугу менен жок кылгыңыз келбесе, кызматты тандаңыз. Колдонуучу эсепке кирбей калган учурда жана башка кызматка өткөрүп берүү үчүн маалымат экспорттолсо, иш-аракеттер планы түзүлөт. Эсеп биротоло жок кылынат, бирок тутум калыбына келтирүү үчүн убакыт берет. Бул үчүн Google жардам борборун ачыңыз. Алыскы профиль үчүн логин, паролун киргизиңиз. Эгер бардык маалыматтар туура болсо, кирүү улантылат. Google каттоо эсебин каттоодо сизге кыйынчылыктар болбошу керек. Система бардык колдонуучулар үчүн жөнөкөйлүк жана ыңгайлуулук үчүн иштелип чыккан. Профилди түзүүгө 10 мүнөт кеткенден кийин анын ээси документтерге, YouTube видео хостингке, дискке жана корпорациянын бизнес, көңүл ачуу жана интернет серфинг үчүн башка кызматтарына кире алат.